Инибиздин суроосу жоолукчан эже карындаштарыбыз жакшы, жаман эмес, Кудайга шүгүр. Бирок кой аксагы менен жүз арасында жоолукту кийип динге жаманатты кылгандар бар. Ошого насаат айтсаңыз деп атат. Бул туура. Туурасы муш пикир. Кандай эле сакалчан адамдарга туура кеңеш айткандай эле, туурабы? Анткени мода катары болуп кетиптир, бүт кылмышка чыккандардын баары сакалчан болуп чыгып атпайбы, карап отурсаңызчы. Динге жаманаттуу болуп атат. Ошондой эле кээ бир жоолукчан эже карындаштардын туура эмес жүрүм турумдары динге ошо динге ыктайын деген карындаш эжекелерибизге, жоолукка кирейин дегендерге жолтоо болуп жатат деп. Кыргызда жакшы сөз бар экен. Бул динге туура келет да. Касапчы көп болсо кой арам өлөт дегенчи. Биринчиден маселени түз кабыргасынан коюш керек, айтыш керек. Акылы жетип жетпеген, деңгээли жетип жетпеген фатвагонщиктер көбөйдү. Ошолордун дагы салымы бар. Каш боесоң боло берет, минтсең боло берет. Анткени чубак устаздар, ага чейинки устаздар деңгээлди кармап, фикдагы эле китептеги же 1-2 устаз менен эмес, элдин эртеңкисин көрө билип, Кудай көрөгөчтүк берип фатва айткандар болгон да. Бүгүнкү күндө билбейм кандай, бирок ошолордун дагы таасири бар. Эмнеге дегенде моюнду ороп койсо боло берет, бут көрүнбөй эле шым кийсең боло берет, каш чийсең боло берет, бул өтөт деп отуруп, аны уккан, анан биздин эже карындаштар болот турбайбы деп биротоло современный, модерн болуп кетип атат да. Бул биринчи. Ошолор Кудайдан коркуш керек. Сизге Кудай таалам дем салуу кудуретин бердиби, дем салуудан чыкпаш керек. Азыр жөн эле бир жерде лекция өтүүгө жарайсыз, фатвага жарайсыз. Сиз анда ошол лекцияны кармашыңыз керек. Сиз тамада болууга жакшысыз, динге аралашпашыңыз керек дегендей маселе. Ар ким өзүнүн билгенин кылыш керек. Бизде мына ишин кыла албаган мэрлердер алмашып кетип атпайбы? Жөнөкөй жашоодо. Дин оюнчук эмес да бул. Бул бир. Экинчиси, эже карындаштарыбыз жоолукка кирүүдөн алдын жоолук кайсыл бир нерсе өнүксө ошол модага айланат да. Азыр элибиз, жаштарыбыз динге ыктаган сайын сөз ачуусу, сөз туурасынан жаңылбайт. Туура эмес ишти кылып жүрүп деле турмушка чыгуу үчүн жоолукка кирип калгандар жок эмес. Бирок ал үчүн биз кемсинтип аткан жокпуз эже карындаштарыбызды. Бирок ниет туура эмес болуп калып атат да. Анткени коомчулукта имандугуз десе таза деп алат деген нерсе бир чети моданын кесепети болуп атат. Анан үчүнчү тармактан ушул аял заты ушул сабактарды көп өтүлүш керек. Жерлерде жоолукчан эже карындаштар жоолуктун акыйкатын билип туруп кийиш керек. Мисалы, анан үчүнчү тармактан бизнес тармагы. Ошол эле бай таксырлар, ошолордун аялдары, үй бүлөлөрү жанагындай бутик кийим, мусулманский кийимди ачканда байлык биринчи орунга чыгып калып атат дагы. Бул жерде шарият нормалары сакталбай атат. Ачык эле айталы, алар Кудайдан коркуш керек. Ошондой шым менен башка менен чыгарып коюп атышат. Мурда 3-4 жыл алдын биз келип кеткенде шым кийген жоолукчан эжеке карындаштарыбыз көрбөйт элек. Азыр кенен көрүп калдык. Жөн эле шым эмес, кенен ласина менен кийип калгандарды көрүп калдык да. Аны биз Дубайдан, Египеттен көрө баштадык. Кудай келбесин деп дуа кылып эле өтүп кеттиктир бияка. Ошол Кудайдан коркуш керек. Анын астында узун кийинип, бирок жоолугу жок болгондорго эл мындай жакшы көрүнүп калыш коркунучу бар. Ошондуктан жоолукка жаманатты кылбайлы. Анан үчүнчүдөн айтышыптыр, мен комментарийге деле көп кирбейм, убакыт жок да, айтат, сиз аялдарга сабак бересизби деп. Аялдарга сабак бербейм, эркектерге эле жетишибиз керек, аялдарга келинчегин берет. Бирок видео тартылбайт, үн тартылынбайт, эч кандай жанагындай кетпейт, динге, адепке ылайык деңгээлде сабак берилет, ошол сабактарда буюрса айтылынат бардыгы. Ошондой болуш керек.